Акыркы видеороликте биз $402 токтогонбуз и азыр болсо достор биз дальше продолжать этебиз. Дальше счетту разгонять этебиз. Биз $10 менен баштаганбыз. Азыр болсо балансыбыз $402 чейин көтөрүлдү. Бүгүнкү видеороликте биз также, как обычно, технический анализ, рыноктон разбор кылабыз и максимальный короткое времяда биз приблизительно 50 же 60 же $70 чейин балансыбызды көтөрөбүз да. Ушул видеороликтен сиздер дагы возможно талантыңыздарды жана өзүңүздөрдүн способностьуңуздарды трейдингден текшерип көрсөңүздөр болот да. Ошондуктан давайте биз убакытты чойбой торговлябызды баштай берели. Трейдинг платформасынын сайттын ссылкасы видеонун астында болот же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот. Ошол жакта промокод менен регистрация өтсөңүздөр сиздер биздин VIP каналыбызга кошулсаңыздар болот достор. Ссылка реферальный болот и реферальный ссылка менен биздин күнүмдүк каждый день торговлябызды көрө алсаңыздар болот. Телеграмыбызда сигналдар менен дагы торговля кылсаңыздар болот. Сигнал эмне деп атсаңыздар, сигнал деген бул ушундай эле сделка болот, технический анализ болот и 60%тен өдө прибыльдүү болуп жабылат да. Ошондуктан Телеграмда VIP сообществода биз команда болуп торговля кылып зарабатывать этебиз и сиздер дагы кошулуп алсаңыздар болот. Ссылка телеграмдыкы видеонун астында болот. Анда эмесе торговлябызды баштайлы. Валютная пара доллар-рубль OTC и бизде ситуация көрүп атканда деле паденияга айланып тур. И бул жерден биз сделкабызды, конечно, 1 мүнөткө повышенияга ачабыз достор. Бизде көрүп атканда деле мурунку ситуацияны сразу карайбыз. Бизде мынакей восходящий тренд болду. Восходящий тренд, график үстүгө эле өсүп баратты и далее бизде көрүп атканда деле паттерн молот болду да. Восходящий тренд и резкий обвал рынка да. Бул жакта бизде мынакей уровень бар экен эле, бул жакта мынакей бул жерде көп жолу графигибиз касание болуп тур эле. Мынакей биринчи касание, экинчи касание, үчүнчү касание, төртүнчү касание, азыр бешинчи касание болуп график ушул жака токтоп калды да. И ушул жактан биз сделкабызды дабы график көтөрүлүп кетет деп биз анализ кылып сделкабызды ачып атабыз да үстүгө. Ошондуктан азыр биздин сделкабыз 10 секундтай калды. Возможно, и бул сделка азыр минуска жабылып калат. Давайте байкап көтөрөлү. 5, 3, 2, 0. Да, бул сделкабыз минуска жабылды. Bunday ситуацияда биз 2 сделка ачабыз. 2 сделка кайрадан эле шанс беребиз, дагы бир шанс, чтобы график бул жакта чтобы график көтөрүлүп кетет деген анализ менен биз сделкабызды повышенияга ачып атабыз. Негизи башында анализ кылган эле стратегиябыз азыр отрабатывать этип атат да. То есть пробитие болуп кете элек. Если пробитие болуп кете турган болсо, бул жака астыга кетип калса, анда биз бул жакта уже сделкабызды үстүгө ачпайт элек да. Башында биз анализ кылдык, бул жакта график көтөрүлөт деп и как бы ал стратегия дагы деле иштеп атат да. Вот, ошондуктан биз дагы бир жолу шанс беребиз бул уровеньден дагы отскок болот экендигин деп да. Так, 5-секундный күтөбүз, байкайбыз достор. Самое главное трейдингде биз сделка ачып атканда вообще шашпаш керек. Трейдингде бул жакта шаша турган жумуш эмес и также бул жакта акча качып кетпейт да бул жакта. Ошондуктан максимально күтөбүз. Так, ладно, бул сделкабыз да минуска жабылып калды. Давайте анда эмесе башка валютный парага өтөбүз достор. Кийинки валютная пара канадец японская иена OTC. Бул жерден 1 мүнөткө получается 7 сделка ачат экенмин да. 7 сделка пониженияга достор. Баланс уже как бы $200 чейин түшүп кетти, но бул жакта бизде уровень бар экен. Давайте азыр мен сиздерге көрсөтүп кетейин. 1 мүнөттүк таймфрейм которобуз дагы и бул жактан биз уровеньдерди коюп чыгабыз да. Мынакей ушундай сетка коюшуңуздар керек сиздер дагы. Кайсыл жерде развороттор болгон, ушул сеткаларды коюп чыксаңар болот да. Мынакей ушул уровеньдерден бизде көп жолу разворот болгон да. Бир касание разворот, бул жакта развороттор болгон, бул жерде разворот, ушул линияда да мынакей бул жерде болгон, мына жерде болгон, бул жакта, бул жакта, бул жакта мынакей. Эми бардыгын көрсөтүп чыкканга смысл жок, эми приблизительно түшүндүңөр да. Ушул линияларда бизде көп жолу развороттор болгон да и бир линиясынан биз астыдан үстүгө көйүлүп атканда биз сделкабызды сниженияга ачтык достор. Так, сделкабыз плюска жабылды. Дальше давайте башка валютный пара өтөлү. Итак, кийинки сделка доллар-рубль OTC болот. Бул жерде повышение. Биз повышенияга ачабыз 1 мүнөткө $20 покупкага достор. Ситуация бизде кандай болуп атат? 30 секунддук таймфреймди байкайбыз и бул жерде бизде көрүп атканда деле мондай подъем, понижение. Бизде астыда уровень бар. Уровень поддержкадан бизде отскок берди. И биз бул жакта сделкабызды
тоже кайрадан продолженияга ачабыз достор. Продолжение восходящего тренда. Бизде уровень отскок берди. И бул отскоктон биз уже түшүнүп атабыз, что график азыр повышенияга кетет экендигин. И, конечно, дело биз жакшы точкадан, просадкадан сделкабызды повышенияга ачышыбыз керекпиз да. Вот. Так, 10 секунд. И бул сделкабызды шикарно 100% уверенный плюска жаптык да. Вот. Азыр биз просадкадан, ушул эле котировкадан дагы бир жолу $20 повышенияга киребиз. Акыркы 10 секундтар. Так, опасно. И акыркы секундубуз кичине жетишпей калды. Но эч нерсе эмес. Давайте дагы 2 сделка менен биз, надеюсь, азыр бул жакта перекрывать этип кетебиз. Анткени бизде тренд восходящий болуп башталганда, мынакей повышение, понижение и дагы бир жолу повышение болуп айланыш керек да. Вот, приблизительный последний кыймылдар менен биз будущий разворотту уже как бы өзүбүздүн башыбызда, стратегиябызда анализ кылып атабыз да. Вот, и ошол менен биз бул сделкабызды азыр возможно плюска жаап кетебиз. Көрүп аткандай деле сделкабыз азыр биздин пользабызга көтөрүлүп атат. 15 секунд. Так, опасно. Вот здесь уже кичине уже опасныйраак болду да. 8, 5, 2, 1, 0. Да, бул сделкабыз бизде тоже закрывается в минус болду да. Кийинки сделкабызды валютная пара аут доллар OTC'ден ачабыз. 1 мүнөткө бул жакта сниженияга ачабыз достор. 5, 6 и 7 достор. 7 сделка менен биз акыркы 3 опционубузду 7 сделка менен перекрывать этип кете алабыз. И хотя бы чуть-чуть $10 болсо дагы плюска чыгып кете алабыз да. Вот. И давайте байкайлы. Кааласаңыздар сиздер трейдингде бул жакта фиксированный сумма менен торговля кылсаңар болот. Фиксированный сумма деген бул кандай? Бир эле сумманы коесуңар и ошол сумма менен эле торговля кыла бересиңер да. Мисалы $500 деп берели. $500 менен баштап атсаңар, счетуңарда $500 болсо и сделкаңарды $50 ачасыңар. $50 пока $5000 чейин жетмейинче $50 ача бересиңер да. Вот. Ошондой дагы система дагы иштейт достор. Но бул системаны успешно плюска жабыш үчүн сделкаларыңар каждый торговыйларда 60%тен 65%тен өдө болуш керек да. 10 сделкадан 6 сделка, 7 сделка плюска жабылыш керек. Так, отлично. Сделкабызды кайтарып кеттик и по итогу балансыбыз уже $558 болуп калды да. Балансыбыз $400 эле, азыр болсо $140-150 көтөрүлүп калды. Итак, дальше австралиец, новозеландец OTC болот. Бул жактан сделкабызды 1 мүнөткө сниженияга ачабыз достор. Понижение, анткени бизде тоже бул жакта уровеньдер бар экен да. Сразу бул уровеньдерди коебуз. Уровень. И бул жакта бизде көп жолу бул уровеньдерден бизде отскок, развороттор болуп тур да. На глаз байкап көрсөк болот. Да, мынакей бизде уровеньдер бар экендигин сразу көрө алсак болот да. Мынакей бул жакта уровень, бул жакта касаниялар болуп тур. Бул жерде үстүнкү уровеньде, бул жакта дагы и бул жакта дагы. И бул жакта бизде как раз уровеньден астыдан үстүгө келгенде биз бул жакта сниженияга чыктабыз. Итак, по итогу биздин сделкабыздын жабылышына 10 секунд калды. Аябай опасный болуп атат. Так, байкайбыз, күтөбүз. 5 секунд, 3, 2, 1, 0. Да, бир аз жетишпей калды, но как бы бул жерде уровенибиз бизде сакталууда эле турат да. Биздин стратегиябыз азыр сакталууда. 1 мүнөткө 2 сделка дагы бул жакта. Давайте 3 сделка ача берели. 3 сделка бул жактан сниженияга ачабыз. Как бы бул уровень бизде мурунку ситуацияларда көрүп атканда деле үстүдөн астыга келгенде дагы разворот болгон, астыдан үстүгө келгенде дагы разворот болгон. Мынакей бул жакта уже пробитие болду, уже астыдан үстүгө келди. Мондай ситуациялар болгон и как бы ушул уровеньде бизде сатуучу жана алуучулар бар экен да. Вот. 3, 2, 1, 0. Есть. Бул сделкабызды успешно плюска жаптык. Балансыбызды $593 чейин
көтөрдүк да. И бул видеонун акырында YouTube каналыма катталыңыздар жана лайктан басыңыздар. Суроолоруңуздар болсо по поводу торговли, обучения и жана сигналдар менен торговлягыңыздар келсе, анда Telegramга өтүңүздөр. Ссылка видеонун астында болот же болбосо комментариянын башында болот. А мен сиздер менен кийинки видеолордо көрүшөмүн. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.